Аравияда дүйнөгө белгилүү болгон мусулмандардын аалымы бар. Асим Аль-Хаким деген. Анын силер көрүп атасыңар экрандан. Аны Google'га кирип Асим Аль-Хаким деп жазсаңар дагы чыгат. Бул майда чүйдө аалымдардын бири эмес, бул белгилүү аалымдардын бири. Англис тилинде дүйнөгө исламды жарыялайт да, таратат. Окутуусун үйрөтөт. Ошонун окутуп аткан bir sözüne көңүл бурсак. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. If they refuse, then we have to fight. Then we capture you, you become our slaves, and we take your land. Because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this. Maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong. Just... If they refuse... Two good options. You didn't go along with it. Yeah, I think people in the West believe that that's... Бул шейхе үйрөтүп атат. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын үйрөткөнү боюнча биз башка мамлекеттерди, башка элдерди барып басып алышыбыз керек дейт. Басып алгандан кийин аларга эки сунуш беребиз дейт. Биринчиси исламды кабыл аласың. Эгер кабыл албасаң, анда жизя төлөйсүң. Жизя деген диний айырмачылыгына карата, сен мусулман эмес болсоң, ошо мусулман эмес болгондугуң үчүн деп туруп, аны салык төлөтөт. Ошол аркылуу аны исламды кабыл алганга мажбурлоо ыкмасы. Эгерде кабыл албасаң дейт исламды, анан жизяны да төлөбөйм десең, анда шүт деп туруп башыңды кесебиз дейт. Ушундай диниңде. Азыр болсо андан да кайтат. Азыр биз аны кыла албайбыз дейт, анткени алсызбыз. Мусулман өлкөлөр артта калган өлкөлөр да. Бирок кийинки келерки бир 50 жылдын ичинде күчтүү болуп калсак, анан биз ошондой кылабыз дейт, башка өлкөлөр менен. Мына исламдын чыныгы жүзү. Muslims become strong. Just... If they refuse... Two good options. You... Эки тандоо беребиз дейт. Же исламды кабыл ал, же жизя төлө. Төлөбөсөң, анда башыңды кесебиз дейт. Мына исламдын чыныгы жүзү, чыныгы окутуусу. Муну ачык эле үйрөтө башташты. Интернеттен, телевизордон ачык эле болгон аң сезими ушу болгон ушулардын. Муну түшүнүш үчүн өзүңөр мусулманбыз деп жүргөндөр ойлонуп көргүлөчү. Силерди Кытай басып алса, Кытай күчтүү мамлекет да, чоң мамлекет. Анан эки тандоо берсе, же биздин динди кабыл аласыңар, же жизя төлөйсүңөр. Салык. Биздин динди кабыл албаганыңар үчүн деп. Эгер экөөнү тең кабыл албасаң, анда шүт деп туруп башыңды кесебиз десе, кандай болот элеңер? Ушул Кудайданбы? Кудай деген эч качан ишенимди, өзүнө болгон ишенимди тамамлабайт. Кудай, чыныгы Кудай ар дайым эркиндик берет, тандоо берет. Же Кудайды тандайсың, же шайтанды тандайсың. Ошол тандооңа жараша, анан акыретте ордуңду табасың, же тозокто, же бейиште. Бу дүйнөдөн кыйнаган бул арабтардын ойлоп тапкан өзүнө керектүү үчүн, өз пайдасына ойлоп тапкан жиркеничтүү дини. Ошентип башка өлкөлөрдө бүт ушинтип исламга жыккан, кабыл алдырган, эки тандоосун берген арабтар келип, бардык жерге басып келгенде ушундай эки тандоо берген. Же исламды кабыл аласың, же жизя төлөйсүң. Кабыл албасаң, эгерде эки тандоону, анда шүт деп туруп башыңды кесебиз деген. Бул исламдын чыныгы жүзү ушул.